Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы азык-түлүк. Балдар, биз сабакта бүгүн эмнелерди кылабыз? Өткөн теманы кайталайбыз. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Тема менен иштейбиз жана көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эмесе балдар, биз кайталоодон баштайбыз. Бул сүрөттү карап, балдар, менин суроомо жооп бергилечи. Булар эмнелер? Булар тамак, аштар. Бул биздин өткөн сабактагы темабыз болчу. Кана эмесе балдар, тамак, аштардын түрлөрүн кайталайбыз, ошондой эле өткөн сабактагы жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Бул эмне? Бул таруу ботко. Бул коюу тамак. Курулган тамак. Күрүч ботко. Суюк тамак же сорпо десеңер дагы болот. Бул пайдалуу тамак. Это полезная еда. Азаматсыңар балдар. Эми бул сүрөттү карап туруп, суроолорго жооп бергиле. Бул эмне? Биз бул сүрөттүн кыргызча аталышын билебиз. Бул муздаткыч. Анын ичинде эмнелер бар? А что вы видите внутри холодильника? Правильно, ребята, это продукты. Продукты на кыргызском языке азык-түлүктөр. Мынаки балдар, биздин бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөрүбүз пайда болду. Менин аркамдан кайталагыла. Азык-түлүк. Продукты. Даяр тамак. Готовая еда. Чийки эт. Сырое мясо. Туздалган азыктар. Соленые продукты. Давайте еще раз повторим новые слова. Азык-түлүк. Даяр тамак. Чийки эт. Туздалган азыктар. Эми нан азыктары. Булар эмне экен? Карагыла балдар. Нан азыктарынын сүрөтү пайда болду. Нан азыктары ундан жасалат. Ун буудайдан жасалат. Нан азыктарына бөлкө нан, баттон нан, таттуу токочтор, торттор кирет. Ал эми сүт азыктарына эмнелер кирет? Сүт азыктарына айран, сыр, быштак, май, йогурт кирет экен. Ал эми эт азыктарын атай алабызбы, балдар? Эт азыктарына тооктун эти, уйдун эти, койдун эти кирет экен. Ал эми суусундуктарчы, балдар? Суусундуктар — это напитки. Туура, балдар. Биз силер менен 2-класста кыргыз элине тиешелүү суусундуктарын өткөн болчук, Так, бул сүрөттө силер жакшы көргөн таттуу минералдык суусундуктарды көрүп турасыңар. Эми балдар, азыр куунт коюп мени угуп тургула жана эсиңерге туткула. Ребята, сейчас запомните то, что я скажу. Мы с вами же знаем слова мен, сен, ал. Мен — я, сен — ты, ал — он либо она. Эти слова могут меняться. Например, я может измениться как слово мне. Например, мне нравится каша. Нравится жагат каша ботко.
кыргызском языке вы скажете: «Мага ботко жагат». Мне нравится каша. Я вам уже в предыдущих уроках говорила, что слова действия, то есть глаголы в кыргызском языке надо произносить и писать в конце предложения. А теперь посмотрим второе предложение. Сага суюк тамак жагат. Тебе нравится жидкая еда. Либо вы можете сказать: сага суюк тамак жакпайт. Жакпайт — это уже отрицательная форма. А теперь давайте составим предложение со словом ага. Ему, либо ей. Ага беш бармак жагат. Ага кою тамак жакпайт. Ребята, и давайте вспомним слово бешбармак. Бешбармак — это кыргызское национальное блюдо. Значит, вы должны запомнить, ребята, что слова мен, сен, ал могут изменяться как мага, сага, ага. Переводятся эти слова следующим образом. Мага – мне, сага – тебе, ага – ему, либо ей. Жақсы балдар. Емесе үйгө тапшырма. 64-чү бет, 1-чи көнүгүү. Тексти ооз-эки которгула, суроолорго жооп жазгыла. 2-чи тапшырма: жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттап алгыла. Келерки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.